Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген кезектеги маегинде Кыргызстандагы айдоочулук көлүктөрдү сатууга шектелип кармалган кызматкерлер боюнча пикирин билдирди. Ошондой эле эми унаа ишканасына жаңы жетекчи дайындалаарын, 40 районго автомектептерди ачууга тапшырма берилгенин айтты. Саламатсызбы. Жакында эле унаа мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Рустам Жокоев жана анын 10 чакты кызматкери коррупцияга шектелип кармалды. Сиз буга чейинки маектериңизде мындан ары айдоочулук көлүктү сатып алууга мүмкүн болбой турганын, райондордо союз малындагыдай атайын унаа башкарууга үйрөтө турган мектептер ачыларын айттыңыз эле. Ушул маселе боюнча сиздин пикириңизди уксак. Ооба, туура айтасыз. Айдоочулук көлүктөр сатылбасын деп президент болгон күндөн баштап эле айтып келем. 2020 чейин 15-20 миң сомго сатылып келгеним баарыңар жакшы эле билесиңер да. Кызматка жаңы келгенимде бул тармакты ким тартипке салат деп сураштырып жүрүп, Рустам Жокоев деген жигитти койдум эле. Башында жакшы эле иштеп келди. Тартип орноп, айдоочулук көлүктү оңой менен ала албай калганыңарды сездиңер да. Мен ого бетер күчөтөлү деп, ал жигитти чакырып, сен өзүң таза болсоң, кол алдыңдагылар да таза болот, өзүң таза бол. Айлыгың жашооңо жетпей жатса, демөөрчүлүк фондумдан кошумча $2000 материалдык жардам берип турайын деп убадалашып, антын алып, ай сайын $2000 жардам берип турчумун. Дароо айта кетейин, менин демөөрчүлүк фондум бюджеттик фонд эмес. Ошондуктан 40га жакын жетекчиге материалдык жардам берип турам. Анткени эмгек акылары чындыгында аз. Эмне үчүн материалдык жардам десеңер? Алар өздөрү жетектеген мекемеден уурдабаш үчүн, ошол мекемеде тартип орнотуш үчүн, өзү таза болуш үчүн берип турам. Алардын арасында кече камалган унаанын жетекчиси да бар эле. Балким бул жигитти жөн эле камап атышкан жокпу деп баарын өзүм да териштирип көрдүм. Система түзүп алышып, көлүк сата башташканы аныкталып калды. 40 миңден 80 миң сомго чейин баа коюп алышыптыр. Албетте 100% көлүк сатылган эмес. 90% адам сынакты тапшырып эле алышкан. Болжол менен 10% сатылып кетип жатканын болжолдодук. 10% эмес, бир да айдоочулук көлүк сатылбаш керек. Азыркы убакта 30 жылдан бери айдоочулук көлүк сатып алгандар жашап жатабыз. Авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыркы жылы өлкө боюнча дээрлик 7 миңдей жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болду. Согушта да мындай болбойт. 10 миңден ашык адам жабыркаган, анын бир нече миңи майып болуп калды. Аларды өкмөт жөлөк пул берип багып жатат. Эгер мындан ары деле айдоочулук көлүк сатыла берсе, анда бул сандар өсө берет. Ошондуктан айдоочулук көлүктү сатууну кам буугандай токтотушубуз керек. Мына ошондо да 50-60 жылдан кийин араң көлүк сатып алгандардан тазаланабыз. 2020 жылы көлүк сатып алган уул кыздарыбыз бүгүн араң 24тө. 50-60 жылдан кийин 74-84кө чыгат. Туурабы? Эгер азыр токтотпосок, 100 жылдан кийин да көлүк сатып алып, машина айдап жүргөндөрдөн тазалана албайбыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып, бүткүл кыргызстандыктарга, айрыкча жаштарыбызга кайрылып кетет элем. Айдоочулук көлүктү сатып алам деген ойдон кайтыңыздарчы. Эрежелерди жаттап алыш оорчулук жаратабы? Жөн гана моюн жар бербегендик деп ойлойм. Жаттап, баарын билип алсаңар, өзүңөргө жакшы эмеспи? Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болсо да эркин айдап жүрөсүңөр да. Эми унаага жаңы жетекчи дайындайбыз. Ага деле жогоруда айтканымдай тапшырма жана талаптар коюлат. 40 районго автомектептерди ачкыла деп тапшырма коюп жатам. Алда пендечилик, ач көздүк кылып кетсе, алда камалат. Биз эч кимди аябайбыз. Бизге мамлекеттин келечеги керек. Таза мамлекетти куруп кетишибиз керек. Ушул жерден унаанын кызматкерлерине бир суроом бар да. Силер көлүк сатып аткан адамдар, келечекте силердин өзүңөрдүн эле жакыныңарды, небере чөбөрөлөрүңөрдү кокус бир жерден кагып кетип, зыянга учуратпайт деп кепилдик бере аласыңарбы? Албетте жок. Ошондуктан бир күндүк тыйынга кызыкпай, келечектеги урпактарыңарды да ойлой жүргүлө.